Өтүрөрчү Мадумаров Алахан Кисанбаевичке берилет. Рахмат. Муну азыр эле ушул кесиптешимдин берген сунушунан баштайын да, бул өтө коркунучтуу кыргыз үчүн. Андай кылбагыла. Себеп бирөөнүн айткан ою туура ой болуп калат да, баалуу болуп калат. Ага көбүрөөк акча берип каласыңар, а бирөөлөрдүн ою баасыз болуп калат. Андай болбойт. Эгер жеке менчик сектор болгон болсо, алар эмгегине жараша төлөй берет. А мамлекеттик кызматтарда баарынын укугу бирдей болушу керек, шарт. Бул коркунучтуу, ушундан баштайын да, унутуп кетелекте. Биринчи суроом, мына казино, кумарканалардан канча пайда таптыңар? Азырынча жок, азырынча түшкөн жок. Азырынча түшкөн жок. Анда эмнеге бизди шаштырып эле шайтан кууп келаткандай эле ошо мыйзамды кабыл албасаңар өлгөнү калдык деп. Депутаттардын баарын коркутуп үркүтүп, жогорку кеңешти баарын кыйнадыңар го биздин баарыбызды. Эмне үчүн анда шаштыңар? Эмне себеп болду ага? Азыркы убакта Чоросиитов экономика министри, азыркы убакта ушу казино боюнча айтылган сөз, айтып кетейин, жалпысынан мыйзам кабыл алынган, бирок азыркы убакта дагы эле подзаконный акттар иштелип чыгып атат. Биринчиден, экинчиден заявкалар түшүп атат Кыргыз Республикасына экономика министрлигине. Алар деле каралып атат. Бул мыйзамсыз деле иштеп атат да деп жарыя салышты эле кээ бир жетекчилер. Аларды эмне кылдыңар? Тыйдыңарбы? Түшүнгөн жокмун суроону. Бул мыйзамды кабыл албасаңар деле иштеп атат да ошол сыяктуу кумарканалар деп жарыя кылды эле да. Аны эмне жаптыңарбы? Канчасын жаптыңар? Мун суроону МВДге жиберсек болот эле. Жана бир кесиптешим айткандай, футбол кылып тебе береткенсиңер да, топтары өткөрүп, бери өткөрүп да. Натыйжада эч кандай жооп ала албайбыз. Урматтуу каржы министри, сиз айтсаңыз, биздин элибиздин башы эмес, кээде депутаттардын биздин да башыбызды айландырып атасыңар да. Мамлекеттик бюджет канча бизде? Көлөмү. Мамлекеттик. Ушул карап аткан 23-жылга. Мамлекеттик бюджет 23-жылга киреше жагы 352 миллиард 650 миллион сом. Бул мамлекеттик. Мамлекеттик. А консолидированный бюджет канча? Консолидированный 503 миллиард деп атабыз. А эмне кээде ошо министрлер кабинетинин төрагасы ооздон чыкканда эле бюджетти баланчага көтөрдүк деп консолидированныйды айтат. Ушинтип элдин бираз көңүлүн башка жака бурмакчы болот. Такай байкайсыз да өзүңүз каржы министри катары. Графиктерди түзүп алат момундай болуп. Аябай кооз кылып түзөт, таңдын көрө ыйла бересиң карап отурсаң. Андай болбойт да. Мисалы, силер айткыла да, 2020-жылы мамлекеттик бюджет канча эле? 2021 канча болду? 2020-жылкы мамлекеттик бюджетти айтасыңар силер? 21-жылы консолидированный бюджеттин көрсөтмөсүн көрсөтүп коюп атасыңар. Ал жер асман менен жердей. Анын үстүнө социалдык фонддун дагы каражатын ушул жака төгүп салдыңар. Туурабы? Каржы министри билесиз. Анан натыйжада көлөм көбөйөт экен дагы, эл баары кейлер айтат экен 30 жылда болбой аткан иш болуп атат, момунчага өсүп атабыз, момунчага кеттик деп. Азыр Чыңгыз мырза айткандай, эгер ошончо өсүп атсак, эмне үчүн бизге 35 миллиард жетпей атат? Консолидированный бюджет деген бул 2012-жылдан баштап биз көрсөтүп келатканбыз. Республиканский бюджеттин ичинде приложение информационный характер болуп келаткан. Туура. 2017 жыл бюджеттин кодекс күчүнө киргенде консолидированный деген сөздү алып коюп, бюджет сектора госуправления болуп кирип калган. Бирок
ошол эле приложение жыл сайын республиканский бюджетте көрсөтүп келатканбыз да. Мен 95 жылдан 2005 жылга чейин депутат болдум, социалдык комитеттин төрагасы болдум. Ошол мезгилдерде дагы консолидированный бюджетте өзүнчө түшүнүп кетет эле. Мамлекеттик бюджетте өзүнчө кетет эле. Пенсиялык фонд, социалдык фонд, сөзсүз камсыздандыруу, дарыгердик фонду булар эч качан бюджеттин катарына киргизилчү эмес. Силер дегенде мен айтып атат деп айтпаңыз да, мен негизи Акылбек Жапаров айтып атам. Ал жигит цифралар менен аябай сонун ойнойт да. Тим менен мындай жонглер болуп ойнойт. А экинчиси отуруп алып ошого ишене берет. Натыйжада жылдын аягында карасак, капчыгыбыз тешик. Эч нерсе жетпейт. Мына өткөндө дагы айлыкты көбөйттүк деп мына ушул жерден туруп айтасыңар, эгерде ушуну колдоп бербесеңер, айлык көтөрүлбөй калат. Айткыла да, урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге көтөрүп аткан айлыгыбыздын, пенсиябыздын эсебин кийин неберелериңер төлөйт. Жапаровдардын чөнтөгүнөн эмес, небереңердин чөнтөгүнөн алып берип атабыз деп айтып коюш керек да ачык. Бирок ал туура эмес да. Сиз айтып Анан кандай? Мына сиздин орун басарыңыз келип ошондой деп жооп Жок, алды. кандай эмес. Комитеттен. Биздин бүгүнкү күндө налоговый чогултканыбыз 203 миллиард. 203 миллиард. Анын жана бүгүнкү күндө көтөргөн пособияларыбыз, айлыктарыбыз 87 миллиард бул фонд аппаратурда, жана соцфонд пособиялар кошуп келген баары толугу менен даже кичине биздин налоговый ашып кетет. Анда урматтуу министр мырза, комитеттин жыйынына сиз келип жүрүңүз. Сиздин орун басарларыңызга биз так суроону бердик, так жоопту алдык. Кайда жумшайсыңар бул карызды? Айлыктарды көбөйтүү үчүн, пенсияга кошулуу үчүн. Бул мен ойлоп тапканым эмес. Карасаңар, бүт бардык стенограммасы бар. Экинчи маселе. Баткенге 3 миллиард бөлдүңөр. Туура? Бюджеттен бөлүндү да. Капитальный вложение. 3 миллиард бөлдүңөр. Өткөндө тез ушуну ратификация кылып бергиле деп орун басарыңыз келди. Биз ар бир шарттарын иликтеп атканыбызды айтты. Баткенди бетке тутуп атасыңар дедим. Шайкоочулук кылып баштадыңар. 3 миллиард бөлүп бердим деп айтканына 3 ай болду. Сентябрь болсо, сентябрь, октябрь, мына ноябрь да? 3-чү ай кетти. Бирок ал бөлүнбөптүр да. Миллиард 300 миллион бөлүнүптүр. Миллиард 700 миллион жок экен. Миллиард 300 миллионун кайдан бөлдүңөр? Колубуздагы каражаттан. Миллиард 700-дүн кайдан бересиңер? Эгер силер колдоп берсеңер, ушул карыздын эсебинен төлөйбүз деди. Бул дагы сиздин орун басарыңыздын сөзү. Адам Кирсанович, Баткен боюнча толугу менен финанс жагына бизде булактар бар. Заявка негизинде биз ачып бергенбиз. Сразу башынан баштап, бүгүнкү күндө даже счетторунда акчасы бар. Бүгүнкү калдык даже бар. Мына жерде менин комитетте коллегаларым отурат да, биз ушундай жооп алдык да, туурабы? Мен өзүм ойдон таап аткан жокмун да. Урматтуу Адахан Кимсамаевич, урматтуу депутаттар, өзүңүз билгендей мен өзүм жүрдүм, анан ушул боюнча мен жооп бергем. Өзүңүз билгендей мен ошондо айткам, 1 миллиард 400, 3 миллиард бөлүндү деген туура болот. Себеп дегенде ошондо депозитте жаткан акча, Акылбек Усумбекович туура айткан. 1 миллиард 400 ошон бөлүнгөн. Өздөштүргөнү ошо 1 миллиард 400. Депозитте ошондой эле дагы эле жатат. 1 миллиард 600. Ошо 3 миллиардтын ошондо биз сураганбыз. Сиз сурагансыз, ошондо жооп бергем. Сиз эмне анан ошол Баткен деп койсом тезирээк колдоого болот деп айттыңызбы аны? Жок, ошондо сиз өзүңүз билесиз, 50 миллион доллар болчу, 25 миллион грант, 25 миллион кредит. Туура. Ошону турактыштырууга жана биз баягы восстановление Баткенской области деп ошол гранттын эсебинен жөнөтөбүз деп айткам. Туура. Эгер биз ошондо колдобой койсок эмне 3 миллиард бөлүнбөй калабы деп кайра сурадым сизден. Биз айтканбыз, анда резерв табабыз дегенбиз. Эсиңиздеби? Мана, менин эсимде. Ошондуктан, урматтуу министр, 23 жылдын бюджети 25 жылга чейин баардык эсептерди жүргүзүп атканда мындан кийинки менин сунушум, урматтуу кесиптештер колдосо керек. Карыз алышыбыз мүмкүн деген ниетиңерди кагазга түшүрбөсөңөр. Куржунда канча бар? Мисалы биз конок чакырып атканда карайбыз да, канча наныбыз бар.
Анан Эшматтан 2 нан сурап турам, Ташматтан 3 нан сурап турам. Ошону менен ушунча конок чакырсам деп дасторкон жайбайбыз да биз. Биз сандыгыбызда канча болсо ошого жараша чакырабыз. Эгер Эшмат бербей койсо эмне кылат? Силер кийинки жылы карыз алабыз деген акчаны дагы 23 жылдын бюджетине, 22 жылдын бюджетине киргизип коюп атасыңар. Жогорку Кеңеш кайда бармак элеңер колдобой деп. Кандай дейсиз? Бул принцип туура эмеспи өзү негизи? Адахин Кесмаевич, эң туура айттыңыз. Конок тоскондо бул потребление биз карыз албайбыз. А бирок үй бүлөгө машина алып иш чараны кылабыз дегенде бул кредит болуп, ошого биз алышы мүмкүн. Анда карызаларды ойлойбуз. Кантип төлөп берем деп. Бизде мына Өзбекстандын кече чек ара боюнча маселени талкуулап атканда бирөө чыгып айтып атат. Кыргызстан дейт, эч качан чыга албай турган карыз баткагына батты дейт. Коллегаларым айтып атат, уктуңуз да, сиз деле көрдүңүз да. Булар күндөн күнгө карызга батып атат. Бул карыздан эч качан кутула албайт Кыргызстан деп берип атат. Чек ара боюнча дагы бир айткан сөздөрү бар, аны кийинки маселени караганда айтарбыз. Рахмат. Менин сунушум, урматтуу кесиптештер, биз ушуну Уланбердибаевич өзгөчө киргизип коюшубуз керек. Карыз алгандан кийин ушуну биз толуктап беребиз деген сандарды, акчаларды бизге көтөрүп келбесе да, бизди нак көрсөтүп койсо, карыздарды алабыз деген ой максатыңарды кийинки башка кагазда айтып келсиңер. Жарайт? Рахмат.